Арыктын шудырашы, тамчынын тамышы, куштардын сайрашы, жайыртылыштын ойгонушун чагылдырган оондор адаттан тыш интерактивдүү көргөзмөгө келген коноктордун көңүлүн бурат. Борбор калаанын президенттик борборунда Ноорус майрамына арналган көргөзмө уюштурулду. Бул 10 күнгө созулган иш-чаралардын бир бөлүгү гана. Бул жерде каалаган адам байыркы майрам жөнүндө жаңы маалыматтар менен таанышат. Жумалыктын көчөгөсү улуттук музыкалык ансамбльдердин аткароолору менен ачылды. Жалпысынан көргөзмөдө оймой чийими менен коозулгон идиштер, үй буюмдары, салттуу саймалар, ошондой эле айкелдер коюлган. Мунун баары түрк элдеринин күнөстүү жаз майрамына эрксиз байлап, каада салттардын жана үрп-адаттардын бай тарыхына терең сүңгүп кирген өзгөчө таасир калтырат. Наурuz для тюркских народов имеет особенное значение. Это не просто праздник в календаре мероприятий, это символ. Ноорус түрк элдери үчүн өзгөчө мааниге ээ. Бул жылнаамадагы майрам гана эмес, жаңылануунун символу. Башкача айтканда, адам менен жаратылыштын гармониясынын, адамдардын бири-бири менен болгон мамилесинин символу. Түрк элдеринде Ноорузду майрамдай турган 60ка жакын экспонат коюлду. Алар көчмөндөрдүн турмуш тиричилигин гана эмес, көп кылымдык салттарын жана түрк элдеринин материалдык жана руханий мурастарынын өзгөчөлүктөрүн да чагылдырат. Они не только отражают быт кочевых народов, но вместе с тем и показывают особенности материальной и духовной культуры.